Муну менен жер айдоо тез болот. Ягуар бат-баттан тез-тезден чабат. Кукурузанын да түшүмдүүлүгү көп да. Бир 50 тоннадан 70 тоннага чейин чыгат гектарынан. Положениясы айдагыңа жараша, боюңарга жараша узартып аласыңар. Билгенге эми муну менен азыр ушул маалда азыр моторду жүктөп берип атат. 1000 менен айдап аттык. 1000-1200 өтө газ тепкилебейчи. Алар бир круг айланганча бир 2 километр жүргөнчө муну менен уже 4,5 километрде кетип барган болосуң да. Муну сокон илгенге удобный. Беркинде шариктери менен болгондо берки тракторлор илгенге бир 2 киши болмоюнча болбойт. Муну жалгыз эле келесиң да илип коесуң, быстросем көтөрөсүң муну. Замокторуна көтөрөсүң да быстросем келди, илинди. Ошол эң чоң атачылык ошондон баары эле. Мекендештер, урматтуу катталуучулар, биз дагы кезектеги карманга келдик. Механизатор Ысык-Көл облусундабыз, азыр айтылат, кайсы айылдабыз. Ошондой эле ушул Агротрек компаниясынын Farmlet аттуу тракторлордун баягы отзывдарын, кардарлардан, клиенттерден отзывдарын сурап жүрөбүз. Биз азыр силерге дагы бир нече суроолорду беребиз. Ошолорго бир нече суроолорго жооп ала алабыз. Урматтуу кийинки карманыбызды берейин. Сиздин атыңызды, анан кийин учурашкы болот, анан сөздү уланталы. Assalamu alaikum баарыңарга. Assalamu alaikum мекендештер. Биз Ысык-Көл областынын түп район түп тургуну болобуз. Айыл кайсы? Түп. Түп деп айтып, түп өзү экен да. Атыңыз ким? Болот. Болот мырза. Биз ушул мынакей азыр Farmlet тууралуу кеп кылабыз. Ага чейин ошо канча жылдан бери өзүңүз механизатор иш менен алек болосуз? Биздики 20 жылдан ашты. 20 баш аягы 25 жылга жетти. Ошо окуп жүргөндө эле 9 бүткөндө эле алек болгонбуз. Мектептен кийин эле? Мектептен кийин. Анан чүпкө. Ошо менен алекпиз. Талаа иштер менен, дыйканчылык менен. ДТ трактордон баштаганбыз. ДТ 75 деген жер айдачкы ошо менен. Бизде көбүнчө арпа будай эгилет көбүнчөсүн. Азыр эми заманга элдин талабына жараша ар кандай культуралар эгилип баштады. Кукуруза, кызылча, мөмө, алма эми көп да. Основной карма смеске биз көлдүктөр карма смесь, синаж, силоз жасаганга жаңы эле өттүк. Ошол жанагы жүгөрү ошол силос багытында өстүрөсүңөр да. Жүгөрү бышпайт деп билебиз да. Бышып атат, жакшы эле бышып. Жүгөрү өзүнүн даңгабы? Ооба, бышып атат. Жок, даңга эмес, биздин синажга. Силозго. Ошону айтып атам да, силос максатында өстүрөсүңөр. Эми биз азыр ушул Жети Өгүз районунан келдик. Түз эле Жети Өгүздү аябай жакшы механизаторлор аябай жакшы мактап беришти. Сиз өзүңүз бир жакшы бир ой пикириңиз, анан кийин качан алдыңыз, ушуну айтып берсеңиз ушу Farmletти. Былтыр алынган. 1 жыл болуптур, 1 жылдан өттү. Өзүм жакшы эле көргөздү бул трактор келгени. Муну менен талаа иштерине чыкканда бул 140 аттын күчү менен. Канча сериясы канча болот ошондо силердики? 1404. 140, 1404. Көбүнчө бул калаа менен айылда ошо тебелегенге трамбовка, карма смесь, синаж, кукуруза деген бар ошо талаа иштер. Күн деген ошого керек да. Муну күнү менен карасаңыздар урматтуу достор. Күнү менен алынган, дароо эле ошол трактор менен кошо алган экенсиңер да. Муну менен көп кызмат да. Азыр жер айда болуп атат ушул учурда. Жерлер аба ырайга байланыштуу, жерлер катуу. Биздин жерлер сары чопорок келет да. Ошого байланыштуу жер катуураак. Техника жаңы деп айдай берсек деле болот. Бирок элдерге эртеңки күнү түшүмгө кандай болуп калат. Бир аз жерлер жумшаргандан кийин жаандарды күтүп атабыз, ошо жаандардан кийин чыгабыз. Демек силердики азыр мына сентябрдын аягы болуп атат. Бир октябрда эле барып алыш мүмкүн экен да. Эң башкысы 1 жыл мурун алсаңыздар, 1 жылдан кийин өзүн мындай жакшы эле көрсөтүп келет деп атпайсыңарбы? Ооба, шүгүр. Бир расход жагынан, анан мощность жагынан кызматыңарды кандай аткарып атат, мурунку баягы техникаларга караганда бир өсүш барбы, ошону бир айтып койсоңуз. Өсүш бар албетте. Буну менен чоң салмагы менен да чоң болот, трамбовкага да жакшы.
пресс подборщик сүйрөдүк муну менен, пресс подборщик. Пресс подборщик быйыл жаңы эле илип көрдүм ошо. Расход пресс мындай жеңил желпин кундарга экономичный эле. Экономичный. Мурун мисалы үчүн силер канча жер айдасаңар, быйыл канча убакыт айдап атасыңар, расходу азайдыбы же ошондой элеби? Ошон боюнча кандай айта аласыңар? Муну менен жер айдоо тез болот. Азыр 4 корпус сокко 5 корпус болчу. Bir korpusunu çeçip 4 korpus kıldık. Жеңил айдаганга. Скорость менен убакыттан утат экенбиз. 1 гектарды bir 40 мүнөттө айдайбыз. Катуураак болсо 1 саатка чейин айдайбыз. Скорость азайтсак. Мурун ошо 1 гектарды канча убакытта айдайсыңар мурунку техникалар менен? Биз мурунку техника менен 1 сааттан ашат да. Ошондо убакыт менен утуп атасыңар да, баягы өнүгүү жолдошко болуп атпайбы? Эми силер ушул алганда кандай жол менен алдыңыз? Айыл банк аркылуу рассрочкабы же накталай алдыңызбы? Биз Айыл банк менен алдык. 6% ошондой. 6% менен алдык. 7 жылга рассрочка. 7 жылга рассрочка. Сизге ошол шарт ылайыктуу болдубу? Ылайыктуу болду. Жакшы болот. Жеңилдетилдиби? Жеңилдетилген шартта коет кошуну. Ооба, жеңилдетилген. Биз эми бул азыр кабина жагынан айтсак, мындай комфорт жагынан айтсак, биз ошол боюнча кичине маалымат бересиңер. Комфорту жакшырдыбы? Комфорт ысып баратсаң кондиционер, үшүп баратсаң печкасы бар. Эми бул трактордон кийин мен да өзүмдө эле көптөгөн түрлүү тракторлорду айдаган себептен айырмасы бар да. Айырмасы бар. Айырмасы деген буну менен азыр 5 гектар, 10 гектар кукуруза сепкендер болсо, мисалы үчүн элдерин жайып жетишпей калат да көп техника менен, беркинде артындагы алагы менен. Муну менен бир төккөн машинаны бир эле түрт заматта эле кийинки машина келет, кийинки машинага жетишесиң аркасынан. Класс Ягуарлар чабат да биздики основнойчу. Анан ошо Ягуар бат-баттан тез-тезден чабат. Кукурузанын да түшүмдүүлүгү көп да. Бир 50 тоннадан 70 тоннага чейин чыгат гектарынан. Анан bir машина КамАЗ болсо bir 7 тонна, 7,5 тонна атат. Ошону бир келип төгөт. Ал Ягуар тез убакытта чабат. Анан ошону трамбовка кылып жетиш керек да. Кийинки баягы убакыт келген машиналарды тургузбайчы. Көбүнчө ошол кызмат да биздики кукуруза, карма смесь, синаж көбүнчөсү. Ошо кызматтарды аткарып жетишип атат. Мурункуларга салыштырмалуу, Эми күн боюнча сурадык, мына двигатель боюнча, өзүнүн комплектациясы боюнча канчалык сизге ылайыктуу болот? Комплектациясы боюнча бул трактор бизге келген билбейм, майын алмаштырабыз. Канча жыл гарантия берди? Ушул Агротрек компаниясы боюнча бир сурап кетейинчи. Сиздерге обслуживаниясын, жанагы запчасттары менен жакшы эле камсыздап атабы, дайыма эле байланыштабы? Же мындай кээ бирде техниканы сатып коюп анан сатуусун таппай каласыңбы? Ошондой көбү болуп калат да. Жок, биз жумуштан чарчап эшикти жаппай кирип кеттик. Эшик айнектен өзүбүздөн кетти, сындырып алдык. Агротрек компаниясына чалсак сразу эле бар деди. Элдер ойлоду, баасы канча болду экен эми бул трактордун айнегин деп 5000 сомго алдык айнегин. Эшикти 5000 сом. Өзүнчө эшик эле. Ягы сындыбы, чагы да сындып турбу? Жок, ошо ягы. Ошо ягын алдыңар азыр эми коесуңар, Ооба, эми коебуз. Келтат Бишкектен. Так, биринчиден келгенде бул сидениясы мыкты сапатта жасалган экен, сидениясы. Астыгы артка жылпырет. Граймер сиденья. Рулдун положениясы айдагаңа жараша, боюңарга жараша узартып аласыңар. Ар кайсы учурда ар кандай болгондо чарчап барткан. Мындайынан чалкасынан чүрүп алсаңар болот. Алат экен да. Ошо джойстиктер управление кандай болот? Кунга, беркинде шаймандарга доступный эле, оңой элеби? Жеңил, аябай жеңил айдагаңа. Беркинси ошо как раз джойстик эме окшойт, кунга, Биринчи айдаганда эле сразу биринчи отурган күнү эле айдадым муну. Эч эмеси жок эле. Сразу грузиктерин алганбыз, грузиктери чечилген, ошо грузиктерин кум менен эле жүктөдүк.
Анткени кунга байланыштуу грузиги маңдайдагы грузиги мишет этет деп ошо тагылбаган эмес экен, ошол себептен да. Анан ошо грузиктерин алып келип сокого салгандай илгенге эми муну менен азыр ушул маалда азыр моторду жүктөп берип атат. Муну менен мотор жүктөйбүз, бактарды жүктөйбүз. Эми бул күн кызматы көп экен да. Актайт өзүн. Актайт. Ушу Буюрса, могу кундун өзүнүн себестоимостун уже өзүнө жакындап калды да. Ошо бир жылда ошо өзүнүн себестоимостун жаап атат, жаап атат буюрса. Жалпы ушу трактор өзүнүн бир актачыдайбы, өзүңүз көзүңүз жетчидейби актайт деп. Акчасын өзүндө коелу. Эми мунун акчасын эгерде трактор менен услуга кылып акча табам десе, ал үчүн кандай десем, өзүңдүн жерлериңди кошумча жерлериңди иштетип, өзүңдүн убагында жериңди тез себип алып, ошо менен актаптырсаң, Услуга кылып бербей бирөөлөргө, өзүң айдап услуга кылып берип иштетсең актайт. Эми навеска жагынан айталы. Канчалык силердин ушу шаймандарды иштеткендерге, кызматтарыңарга, задачаларыңарга бүт толук жооп берип атабы ушул навеска? Ооба, баарына эле жооп берип атат. Ошондо кайсы көбүнчө кызматтар менен иштеп атасың азыр? Пресс-подборщикти сүйрөгөндө ВОМду иштеттик. ВОМ мунун мотору күчтүү болгондуктан мен John Deere пресс-подборщик сүйрөдүм. Мунун 6 цилиндр болгону менен, мотор 6 цилиндр болгон себептен 1000 оборотко боомду коюп, тахометрди 1000 менен айдап аттык. 1000-1200 өтө аз тепкилебейчи. Тракторго эч нагрузка жок эле эметип атты. Ошол себептен да экономный болуп берип атты, жетип берип атты. Соляркасы. Расходу канча болот ошо солярка келип калдык? Расходун мындай жеңил желпин шаймандар менен иштетсем бир 200 литр, 180 литр бак толук куюп алсам ошо 3 күн, 3,5-4 күнгө чейин карабай айдасам болот. Жер айдап коюп жүрө бересиңерби? Жок, жер айдай албайсың. Жер бирок жетпейт ага. Жетпейт. Расход болот, Жер айдаганда эгерде мындай чоң масса чыкса, солярканын жерди ошончо 40 мүнөттө 1 гектар айдап аткандан кийин албетте солярка кетет да, жер глубинага жараша, тереңдигине жараша кетет да. Жерди терең айдайсың, терең айдасаң солярка канча тереңдеткен сайын ошончо көбүрөөк ичет. Күчкө эмедеп берет да. Мост мунуку жана Дойсфар деп айтып коебуз го, немецкий качество. Мост жөнүндө анан кийин ушул немецкий качество деп Кытайда чогултулат экен, Дойсфар. Ошо немецкий качество деп канчалык айталасыз сиз? Ошого жооп берип атабы? Буну азыр чынын айтканда жерди ушундай тездик менен айдайсың, анан тереңдигин да, эми буну көргөн кишинин баары таң калат да, чынын айтканда бул тракторду. Бул эмне трактор, бул эмне трактор деп сурагандар. Мындай биринчи көргөндөр бар да эми, ооба. Жок, мындай негизи эле азыр беркиндей күч аты кичинерээк 90-дук, 110-дук биякта көбүнчө ошол тракторлор да. Түптө. Алардын жанынан айдаганда кадимкидей эле алардан 2 эсе көп айдайт. Билинет, Билинет. Билинбей эле көрүнөт да, көз көрүнө эле. Мисалы узун 1 километр поле болсо, алар бир круг айланганча бир 2 километр жүргөнчө муну менен уже 4 километрде кетип аткан болосуң да. Эмне ийип атасыз сентен? Эми сиз көп жылдык тажрыйбасы бар механизатор болуп атпайсызбы? Бизде Агролайфта аябай көптөгөн механизаторлор көрөт да. Дыйкандар, балким жаңы алам дегендер бар. Бир трактор тандап атканда, анан бир негизги каталарда кетиши мүмкүн, тандап атканда ушул боюнча бир кандай айта аласыңар? Бир кеңештериңиз сиздин. Эми трактор техника муну баягы күчтүү экен, мынчаттын күчү экен деп эле муну зордуктап, кыйнап койгон болбойт. Бул техника өзүнүн кынаптап, өзүнүн күчүнө жетип атабы, буга да сезим болуш керек. Газды мисалы үчүн басканды да билиш керек. Түйүнө чейин басып алып, жерди сокону киргизип алып туруп айдайт экен деп айдап салсаң, муну деле бат эле. Кыйнап саласың. Кыйнап салсаң. Ошол муну деле бир износ болуп кетет да бат-баттан, Жок, бул чыдай берет азыр. Чыдай берет. Бирок
мисалы үчүн навеска боюнча могу навеска быстросъемный навеска болуп атат да. Муну сокону илгенге удобный. Беркинде шариктери менен болгондо берки тракторлор илгенге бир 2 киши болмоюнча болбойт. Муну жалгыз эле келесиң да илип коесуң быстросъем. Көтөрөсүң мына замокторуна көтөрөсүң да быстросъем келди илинди. Кеттиң. Ушул жагы удобный экен да, Анан удобный. эң негизги бир каталар кетиребиз го. Бир механизатор болсок да, трактор болсо да башка техника менен иштетип отуруп көптөгөн ката кетирет го адамдарчы. Ушу сиз өзүңүздүн тажрыйбаңызда кандай каталар кеткенсиңер, анан кийин бир топ 3 негизги каталар кетирбеш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн сиз айткан жаңы элекиндей караш керек деп атпайсыңарбы? Майын убагында коюш керек дегендей. Силер дагы ошол эмнеден кошумча кыласыңар? Солярканы куйганда жакшы заправкадан качественный солярка куюш керек. Анан канистра менен баягы ар кандай шарт болуп калат. Ошо канистралар менен алып келет, дат баскан канистра, темир канистра. Ошолорго көп басым жасабаш керек да. Колдон келсе. Ката, мынакей. Кандай кеңеш, лайфхак деп коет го азыркы тилде айтканда. Ошо эң чоң катачылык ошондон баары эле мындай солярканан идишти, туруп калган идишке, дат баскан идишке, кир идишке куюлат баары бирчи. Көпчүлүгү ошондо аралашып кетет да. Анан заправкадан кээ бир кишилер бар, кардарлар бензин менен солярканын айырмасын деле билбеген кишилер бар да. Чын болуп калат арасында, случайлар болуп калат, эми 1000ден бирөө болуп калышы мүмкүн да. Андай деле болот, эми. Ошон үчүн кеңеш заправка, только заправка. Только заправка, Мындай башка жерден левый, правый деп коет го, ошактан алып ойлогош керек, Жок. Урматтуу көрүүчү, Болот мырзанын түп айылындабыз биз азыр. Скөл облусу. Болот мырза мына чыныгы механизатор экенин да мына коросунан да билип койсок болот. Уруксат болсо бир мындай көрсөтүп койсок болобу мынтип? Ар жак бер жакта. Мынакей ар жакта моторлор турат, запчасть. Мына биз тааныган, биз билген Нива. Тедеде моторду ошону жана жүтөйт деген ошону айтып атсаңар керек, Анан биян карасаңыздар. Нива. Бул иштеп атабы азыр? Жаңы эле сезон, жаңы эле бүттү, бирок иштеп чыкты, мынакей өсүп иштептир. Тедеде трактор турат. Маркасы канча эле ушул трактордун? Бул ЮМЗ трактор. ЮМЗлар, мынакей. Ар жагында соко турат, ар жагында дагы бир эски соко турат. Бер жагында бир сөзжүлан көмүп койсоңор керек, Бул эме бедеден жасалган синаш. Тала иштерине келгенде азыр мына жер катуу себептен турам, айдабай. Болбосо айдайт экем деп чыгып алып, акча табат элем деп иштеп баштасам, мунун износу көбөйөт да. Мынакей бул ошо каталарга кирип калат экен да. Жерди кээ бир өзгөчө бир жерлер болуп турат да, бөлүнүп турат. Катуу болуп, чопо болуп туруп. Убагында ошол ката экен да, эгер аны бир өзүнүн убактысы болуп туруп айдабасаңыздар, жер жумшармайынча бул как износ катары кетет экен. Кетет. Мына бул механизатордон көп тажрыйбалуу механизаторлор кеңеш сиздерге. Эмне деп токтойсуз дагы? Мен суроолорум бүттү негизи. Толуктай турган нерсеңиз толуктап коюңуз. Эгер жок болсо анда бир коштошолу дагы, анан оталдырып, ары бери айдап бир демонстрация кылып коелу, Макул. Толуктай турчу эмелери трактор эми ар ким эле өзүнүн минген атын чын айтканда мыкты дейт. Анан бирок мыктынын мыктысы да болот. Жакты. Бул трактордон кызмат кылып атат азыр. Эмне деген алыс жерлерде жүрөм, канча деген километрлерде жүрөм. 1000 деген гектар жерлердин үстүнөн өтөбүз, тырмайбыз, айдайбыз. Кызматта. Жакшы элге да мунун эмнеси жакшы, элге главный өзүңө деле күздүк айдоо болгондо глубинаны жакшы кылсаң, влага жакшы болот, түшүм жакшы болот. Ошо түшүм да основной. Анан трактор күчтүү болбосо, жерди чийип айдасаң, анан элдер урожай түшүм албай калса, аягы да чектелип калат, негизи биз эми заман өнүгүп атат. Ошо менен бирге айыл чарба деле өнүгүп атат. Техникалардын салымы аябай чоң болот. Канчалык заманбап техникалар өнүгүп, өзүбүз изилденип, мына ошо силерге окшогон механизаторлор изденип отуруп өнүгө берсе, биздин айыл чарбабыз деле өнүгө берет да. Ошондуктан биз ошон үчүн Агролайф менен долбоор менен жер кыдырып, айыл кыдырып жүрөбүз да. Мурунку деген бизде кичине азайтып атышат. Муну менен
1-2 күн 3 күн экономдоп аласың дейт да, например. 10 гектарды деген чарчабай эле айдап койсуң, бир күнгө жетпей эле. Бир күн эгерде тырышып айдасаң 20 гектар айдайсың. Айдап койсо болот, эгер жакшы. 20 ошо светтер менен жана эмелер менен кетет да, туурабы? Мына эми чын айтканда 40 мүнөттөн айдаганда 1 саат ар жакта 20 мүнөтүн эс алып алсаң да болот да. Андай эс алганда мүмкүнчүлүгү бар. Шторошун түзөп алып туруп, кондиционер иштетип алып туруп эс алып алсаң болот, Андай да условия бар. Ошо мен айткым эмне келип атат? Ошол биз да Кыргызстан өнүгөлү, технологиялар өнүксүн. Бул техниканы изденип, улам жаңыртып отуруп, сиздер бир айыл чарбага чоң салым жасайт деп ойлойбуз. Сизге рахмат. Ушинтип бизге интервью берип койгоңузга, элдерге бир пайдасы болот деп аябай ишенебиз. Чоң рахмат. Ийгилик ишиңерге. Нарын облусуна, Кочкор районуна акырында бүткөндө жер айдоо бир жумага айланып калды. Андан кийинкиси чөп пресилчү. Өзүбүзгө 7 жылга ылайыктап график менен өтүлдү. Пландап, өзүбүзгө төлөгөнгө жараша мүмкүнчүлүккө ошондой өтсүн. Ыраазысызбы? Өзүңүз мындай бир көңүлүңүз менен Ошо көңүлүбүзгө жаккан үчүн барып алдык да көрүп. шума изоляциясын коюп экен. Могу шума изоляциясы бияка коюп берген. Мындай бузучулук баш барбайбы? Жакшы элеби? Жок, тынч да, жумшак. Күнгө болбойт да. Алган жагысы өзү карап турат, келип бирдемеси кетсе келишет өзү. Жеңилдетилип атат. Мисалы сразу $39,000 табыш деле кыйын. Чогултуш да кыйын андан көрө. 10% төлөп калган убакыт менен төлөй берет. Күн суук болгондо ичи жылуу, күн ысыкта салкын. Мен бул тракторду мен алдым. Андан кийин муну иштеп жүргөндөрдүн байкемди көрүп жактырып, андан кийин бул тракторду алышты мынакей. Сайыстын убагынан бери эле ушул трактор менен эле келатам да. Тете деле жүрөт. Алда каралбай калды. Бул сварка экен, сак. Бул сак. Жаңы техникадан алса эле мындай тың жумуш болот экен да. Мурункуда трактордун бузулуп калды, анан дөңгөлөгү жарылып калды, же тияга кетти, маягып калды деген жок.